Ушул Зардал айылындагы ушул жашыл алмурут, кээде буну жапай алмурут деп да атап коюшат. Ал эми мында биздин Баткенде буну нак деп аташат. Анын нактын дагы Тиллапороз деген сорт экен. Жергиликтүү тургундардын айтымында божомолду бул алмуруттун өсүп турганына 600 жылдын тегереги болуптур дешет. Болду дешет, анткени Зардалга алгачкы жолу ошо мындан 5 кылым мурда көчүп келгендер дагы бул алмуруттун өсүп турганына күбө болушкан экен. Андан да эң кызыгы, бул алмурутту ушул жерде жашагандар мурда ушул ачкачылыкта, ачарчылык мезгилде алмурутту терип алышып, аны как кылып, андан ары ун кылышып, ошол ун жок мезгилде, жокчулук мезгилде бул алмурутту ун катары, нан катары пайдаланышкан деп айтышат. Бул эми ушундай кылганы чындыгында болгон. Муну өз ушул жерде жашоочулар айткан, мен чоң энем, тайенем ушундай кылчу эле, ушундай кылат элек деп айтышкан. Ошол оозмо-ооз сөз болуп отуруп, ушундай 600 жыл жашаганына себеп болушкан.